топтолуп ошол жерден бир сурап коеюн деп атат. Кимге пайдасы тиет дейт ошол? Ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп Аллага ширк келтирбей эле келген болсо, ошого сөзсүз ушул пайдам тиет дейт. Ушу дуасынын, пайгамбарыбыздын суранганын пайдасы тиет дейт да. Кандай болбосун, имандууларга Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мүмкүнчүлүк берет, шафаат кылганга кетет. Бухари шарифте келет, Ибн Умар радıyallahu anhumadan айтат, кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз айтты мындай дейт: Иннан нас ясируна яуман кияма жустан. Кыямат күнү адамдардын бардыгы жустан деп мертвый мындай өлүк болот, бардыгычы. Труп эле болот бардыгы. Kullu ummetin tattabi'u nabiyyaha. Ар бир үммөт өзүнүн пайгамбарынын аркасынан ээрчийт. Муса пайгамбардын үммөтү Муса пайгамбардын аркасынан ээрчийт. Нух пайгамбардын үммөтү Нух пайгамбардын аркасынан ээрчийт. Иса пайгамбардын үммөтү Иса пайгамбар. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү Мухаммад алейхиссалам аркасынан ээрчийт. Якулуна я фулан ишфа' лана. Бардыгы ошо пайгамбарлар үммөт айтат, өзүнүн пайгамбарларына барып айтат экен, шафаат кылып койчу, бизге шафаат кылып койчу. Анан чогуу барышат. Hatta tantahiya şefaatu ileyye. Peygamberimiz aytat, mağa gelişet ошондо бардыгы дейт. Fazalika yevm, ал ушундай күн, yab'asuhullahu maqamul mahmud. Алла Таала пайгамбарыбыздын макамы Махмудга ошо даражаны тартуулаган күн болот деген да. Муслим шарифте келет, Саид ибн Хишам радıyallahu anhudan, qultu li Aisha, Ayşe'ne özgü ayттым дейт да. Ya ummul mu'minin, o mu'mindардын энеси, Anbi'ini an huluqi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bana aytыңызчы, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'din мүнөзү тууралуу, кулк мүнөзү тууралуу, кандай эле? Кабар бериңизчи деп Саид ибн Хишам Айшени өздөн сурап атат. Айшени өз өтө билимдүү, динден 3төн 1-ин Айшени өз айткан. Сүлүс дин Айшени өздөн. Жөнөкөй эмес, Айшени өз фатва берип турган, муфти болгон. Мин деген сахабалар чечилбей калган маселелерди келип, Айше энебизден парданын аркасынан сурайт эле. Айше энебиз баардыгына ошондой жооп берет. Ал айтты, Айше энебиз, "Аласта тaqra'al Qur'an?" Куран окуган жоксуңбу сен деди. Айтат, "Бала, окугамын" дейт. Айше энебиз айтты, "Fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu aleyhi ve sellem kana al-Qur'an." Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Куран болчу. Kur'an bolçu. Bunun manisi qanday desem bunday deyil. Kana huluquhu sallallahu aleyhi ve sellem al-Qur'an fil amal fi ahkamihi ve taaddub bi adabihi ve li'tibar bi amsalihi ve qisasihi ve husn tilavatihi ve tahakkuk bi cemi'i matalibihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din kulk münözü Kur'an ele degende manisi ne? Bunun manisi mınday tuğandar. Kur'an-ı Kerim'in ökümlerine bardığına amal kılıуда bir adebi menen adep denildi. Misalları menen kıssalarından alardan etibar, ülgü alıp, savak alıp, eski alууda jana tilavat, çıraylı tilavat kılıуда bardıq talaptарын işki aşuruda. Mına uşu kende. Ötkönde savaklarda aytkanbız. Peygamberimizdin kana huluquhu al-Qur'an. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem кулк мүнөзү Кур'ан эле дегени, ал жерде кээ-бир сахабалар, кээ-бир табииндер айткан, Алла Кур'анда неден разы болсо, пайгамбар ошондон разы болот эле. Алла эмнеге наразы болсо, пайгамбар наразы болот эле. Демек Кур'ан менен сыпатталган, Кур'ан менен өңдөлгөн, басып жүргөн тирүү Кур'ан, пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem жашоосу 24 сааты барды Кур'ан эле да. Ошон үчүн үммөттү дагы сахабаларды да Кур'анга алып келди. Бүгүнкү күнгө чейин алхамдулилlah жетип келди. Биз дагы туугандар Кур'ан-ы Каримге жакындайлы. Кур'ан-ы Каримге менен алхамдулилlah мүнөздөлөйлү. Кур'ан-ы Карим менен өңдөлөйлү, түстөлөйлү. Кур'ан-ы Каримдеги аяттарга, чакырууларга амал кылайлы. Буйруктарын аткарайлы. Тыйуусунан тыйылайлы. Мисалдарынан, насааттарынан үлгү алайлы. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримди ошон үчүн түшүргөн. Негизги максат ушул. Жашообузга жолдомо. Соодагерлерге, байларга тиешелүү, бийлерге тиешелүү, эркектерге, аялдарга тиешелүү, арабтарга, ажамдарга,
мусапырларга бардыгына тиешелүү, жаштарга, карыяларга, мечити, базары, өкмөтү, кошунасы бардыгына жада калса, өлүп калса, мураска чейин, ушуга чейин баары Кур'ан-ы Каримде жашоонун жолдомолору эң мыкты, эң таза, эң адилеттүү, эң адамгерчиликтүү деңгээлде баян кылынган. Биз ошону эле кармаган болсок, ошол жерден усул эрежелерди алган болсок, мына ошол жерде береке, ошол жерде рахмат, ошол жерде ынтымак, ошол жерде күнөөнүн кечирилүүсү, даража, Алланын колдоосу, жолдоосу бардыгы ушу менен турат. Мына пайгамбарыбыз эмне деп атат? Анан бул айтат: "Кала фахамамту ан акума ва ла ясан ахад ан шей хатта амут." Бул айтат да Саид ибн Хишам: "Мен ушундай бир ниет кылдым, мен эч кимден эч нерсени сурабайм болду." Айшенебизден айтып койду, Айшенебиз кандай экен пайгамбарыбыздын мүнөзү. Bundan кийин айтты: "Эч нерсени өлгөнгө чейин сурабайм" деди. Бирок сумма бада али, кийин анан кайра бир ой туулуп калды менде дейт. Деди. Анан Айшенебизге барып кайра дагы сурады. "Амбиини ан кыями Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem." Пайгамбарыбыздын түнкү ибадаты боюнча айтыңызчы, кандай эле деди. Ошондо анан кийин айтты: "Faqalat alasta taqra ya ayyuhal muzammil." Muzammil сүрөсүн окуган эмессиңби деди. Muddassir сүрөсү бар, Muzammil сүрөсү бар. Muddassir сүрөсүндө пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemдин күндүзгү мээнети тууралуу кенен айтат. Muzammil сүрөсүндө пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemге кечкурунку түнкү мээнетти айтат. Күндүзү кандай өткөрүш керек, түнү кандай өткөрүш керек. Экөөнү тең мындай кылып айтып койду да. Эми айтып атат, Muzammil туурасында сураганда пайгамбарыбыз: Айшенебиз, окуган эмессиңби Muzammil сүрөсүн десе, бул айтат: "Бала, окуганмын" дейт. Айшенебиз анда айтты, мындай деди: "Fa inna Allah azza wa jal iftarada qiyamal layl min awwali hadhihi sura." Ушу сүрөнүн башында Алла Таала фарыз кылган qiyamul layl, түнкү ибадатты, тахаджуд. Бу фарыз кылып койгон. Faqama nabiyullah wa ashabuhu hawlan. Пайгамбарыбыз да, сахабалары дагы бир жыл бою түнү ибадат кылышты, фарыз кылып. Фарыздай аткарды. Биз мына багымдатты фарыз, пешимди фарыз аткарып атабыз го, жуманы фарызын аткарып атабыз го. Кудды ушундай тахаджудду фарыздай пайгамбарыбыз сахабалары менен биригип баары бир жыл бою ушундай аткарышты. Wa amsakallahu khatimataha. Кийин Алла субханаху ва таала бул сүрөнүн акырында бул фарыздыгын тартып кармап койду дейт. Ал жерде Алла субханаху ва таала жеңилдик кылып койду. Болбосо түнкүнү фарыз кылып койсо, элестетиңиз, баарыбызга фарыз болуп калса, кээ бири чарчап калат, уктап калат, күнөөкөр болосуң да. Азыр коем турбай койсоң, мисалы түнү саат азыр түн ортосунда туруп намаз окубай койсоң, күнөөкөр эмессиң. Багымдатып окубай койсоң, күнөөкөрсүң мисалы. Анда дагы кыйын болмок да, ошон үчүн Алла жеңилдетип: "Фaqra'u ma tayassara minhu." Кур'ан-ы Каримден канчалык мүмкүн болсо, жеңилдик болсо, ошончолук эле окуй берели деп Айшенебиз айтат. Ушул жерден фасара qiyamul layl tatawwu'an ba'da faridatin, фарыз болгондон кийин түнкү намазды туруп ибадат кылганды Алла субханаху ва таала татавву, мындайча айтканда, жеңил кылып, нафил кылып койду деди да. Бул да ижма.